эмне деп коеюн десем, Пегас деди. Ал эмне десем, билбейсиңби дейт, билбейм деди. 5-5 эле алдыңыз беле, аламанда эле. 5-5 заштабат керек болуп. Көзүңдүн карайында сактайт дегенде буларды. Майрамбек чабалды, колу келбеди деп, эң албады, жетпейт экен. Ошондо Пегастын канча баласы бар буякта? 2-3 бул жерде. Пегас эмне атайын бастырбайсыңарбы? Ба 2 мал жемге отургузган жокмун. Кийин 2 мал жемге отургуздум да. Команда чыгарганга ниетим бар деп. Бышып келатабы ошол оюңуз? Бойка бул жерде турабы, бойка бул жерде турабы деп кахрамандан токтогон, кахрамандын баласы бар ичинде. Ушундан башталды да? Ушундан башталды. Бекерле. Бирок тааныбай калсаң, анда теманы жабабыз. Сатпайм дагы. Сатпайм дагы, сен да сурабайсың, мен да эмне кылбайм, мен да калат. Сиз өзгөрткөнчө бул видеону көргөн жаш кыздар уже Пегас алам деп түзүп койду. Урматтуу туугандар, салам алейкум. Кандайсыңар? Биз азыр Раздольный айылы Сокулук районунда жаныбызда кишини тааныйсыңар. Тааныбагандарга дагы эле тааныштырып өтөйүн. Келечек командасынын жетекчилеринин бири. Азыр келечек чачырап кетти деп атат. Бирок эми Дейюро келечектин жетекчилеринин бири Руслан Тетуев. Өзү негизи келечекте көп аттарын бар экен билебиз. Көптөн бери өзүбүз да байланышка чыгып, аттарыңызды көрсөтөбүзбү байке деп аттык эле. Келип калдык мынакей. Көрсөтүп берем аттарымды деп атат. Аттар эмес, программаны түрбөй эле аягында бээлериңизди да көрсөтөсүз байке? Көрсөтөм, бээлерин да көрсөтөм. Кулундарын да көрсөтөм. Бээлеринин ичиндеги балдарды айтып берем. Ошондойбу? Ооба. Пегастын да балдары бар. Бар, буюрса. Кахармандын да балдары бар. Бар бирөө. Балдан да. Ошолордун баарын көрөбүз анда. Биринчи аттарын көрөбүз. Түрдүрбөй эми көрөрлөзүңөр. Кеттик анда эмесе. Көк бөрүгө кызыгуунун башы негизи эмнеден башталды? Аламандан башталдыбы сиздики? Аламандан башталды. Аламандан мен бир Алан деген бир кара кашка бир айгырым бар. Азыр деле бар. Эмнеде? Үйд башка эмнеде? Ошто. Сиздин айгырбы? Менин айгырым. Ошо жана Инстаграмда Бойка Алан деп турган. Бойка Алан деп ошондон чыккан. Өзү негизи Инстаграмдагы эмнеге Бойка Алан? Анткени азыркы Пегас деген айгырым турбайбы? Ошол алынганда элдин баары как раз көк бөрү ипподромдо болчу өткөн турнирлерчи. Элдин баары келет го, айылдагы нелер көргөн. Келгенде сарайга сөзсүз кирет да, Бойка бул жерде турабы, Бойка бул жерде турабы деп, ошондо Бойка болуп калып калган атычы. Пегастын аты Бойка болчу. Мен койгон эмесмин, эл койду. Жана Пегастын атын Бойка дешип. Алмаштырып алышканда, окшошту мына. Окшоштур. Ошондон анан Алан деген айгырым бар болчу. Ошо Инстаграмда никнейм Бойка Алан деп ошондон. Негизи Пегас Алан болуш керек, эми өзгөртүш керек. Сиз өзгөрткөнчө бул видеону көргөн жаш кыздар уже Пегас Алан деп түзүп койду уже. Бойка Алан менен эле калтырып бериңиз. Сарайда ошо 2 жыл болуп турду, шалып кеткениңиз. 2-3 жыл болду. Кичинеле проект менен да. Ооба, ипподромго барып эле көрүп, ошо примерно бир тептер алып, чийип. Өзүңүз түздүңүзбү? Ооба. Биз чөп гана кылып койдум, чөп жыйнайм. Үстүнө бир 4,5-5 минуттук чөп катат. Исламайга бул Монголду Чалдыбардан эле алганбызбы, негизи эле ошол жактан чыккан деп айтышат да. Ооба. Кандай болуп келип калды эле бул? Бул атты мен Инстаграмданбы же бир WhatsApp'та бир группаданбы көрдүм видеолорун, 3 видео. Музыканы коюп аябай сонун чыгарган. Ошолорду көрүп эле заман аябай жакты. Пегаска да Абсентке да окшош да. Видеодон да бул ат окшошунан бирдемке чыгат деп келип Аманбекеге көрсөттүм ошол видеолорду. Аманбеке дедим, атты караңыз дедим, биздин аттарга окшош экен, көрүп келбелиби деп. Барып көрдүк, көргөндө эле айткам Аманбеке алабыз дедим. Ошондо каяктан тиги Карабалтыдан алып атасыңар да? Карабалты Сосновка жака баратканда оң жакта Моңолдор деген айыл бар. Ошол айылдан Максат деген бир жигиттен Аманбеке алып кетебиз бул атты дедим. Канча турду ошондо? Эсте жок. 200ге жеткен эмес. Ооба, где-то 200ге жетип жетпей бирөө.
Тиги абсентчи байке. Абсентти ипподромдо 8-сарайда Мирлан деген бир жигитте барып турган болот. Кунан кезинде жактырып алгам. Кунан мындай ичпей кунантарым ушундай болот го, мындай ичке, бирок жүрүшү мындай журкашы жаккан. Ошондо содалашып алгам абсент. Азыр ушул сарайдын ичинен эң жакшы көргөн атым дебесем деле эң жоош ат мен мүнчү ат ошол абсент. Абсент менен көбүнчө. Абсент азыр жашы канча болуп калды? Абсент 2 асый. Жазга 3 асый болот. Абсент, гангстер и Пегас 1 жаштар. Ama şu gangster bıyıl da geldi okşaydı sizge. O, bıyıl эмес mi? Буга чейин келечектин oyunlarında жок болчу да? Жок болчу. Точно элем да? Кандай каяктан таптыңыз муну? Бул гангстер деген Азамат бир досум бар, Азамат деген. Ошонун аты болчу, бул Казакстандан алып келген бул атты. Аны өзү жаап өзү минип жүрчү, кел бизге керек, мен защита аттар керек мага деп ушул атты алгам. Азыр ошо гангстердин ээси башка. Адилеттен бир балага подарка кылып бергем. Бердиңизби? Ошондо бирок ал бала деле жок дебейт да, оюндарга сурасам болду деп, болду эке берейин. Сиз деле турат. Менде турат, мен багам. Бул гангстерди мындай аламанга да салып жүрөт окшойт. Аламанга эртең буюрса аламанга барып чалат. Токтогон жок булар. Багага кирген жок. Келечекте защитада ойноду да бул, коргодочу. Коргодо ойноду, Эрбол. Кандай баа бердиңер? Жакшы. Эми биринчи оюн үчүн жакшы. Биринчи жолу көрдүм. Эми Көкбөрүнүн аламандын правилалары нелер башкача да. Көкбөрү 5-5тин правилалары мындай выносливость жагынан текшердик, жакшы өзүн көрсөттү. Муну кандай негизи бирок сиз 5-5ке деле алдыңыз беле? Аламанга беле? 5-5ке защитага арт керек болуп ошону алгам. Тоже бияктан эле. Бияктан. Азыр сарайда жок, Шторм деген да атым бар, билесиздер өзүңөр. Ооба, ал каякта ичинде? Азыр эмнеде Көлдө тоже бир бүгүн жок эртең бир шерине улакпы, бирденке улак болот экен 5-5. Сурап кетишти бир байка бар. Сарайдын ичи канча диндик болуп калат ошондо? 12. 10бу? 16. 16бы? Биягында 8, тиягында 8, э? Биягында 8, биягында 8. Бир 4. Могу турган аттардын баары эле сиздики эмес? Баары меники эмес. Бул жерде Таныш билиш туугандар да бар. Аманбай. Саябка. Өзүңүз ушу аттарды карайсыз. Аттарды карайм. Ушул жакта жашайсыз. Ушул жерде жашайм. Балдарыңыз менен чогуу. Балдар семьям менен ушул жерден. Кандай эми аттарды эртелгечи? Жем суусун берип, эртелгечи ушул жерде аттар менен элебиз. Жем чөбүн берип, чай карайып. Пегасты атайын бастырбайсыңарбы? Пегасты эндик бул Ноорузга дайындык. Ошого даярда иштеп бастырган жокпуз. Багууга киргизди элек. Ноябрдан бери эле клеткада. Жок, жакында эле. Ага чейин мындай эле турду. Баягы 2 мал жемге отургузган жокмун. Кийин 2 мал жемге отургуздум. Ноорузга даярда иштеп. Күнүнкүсүндө мындай минилбей элеби? Жок. Эмнеге? Менин багуу системам, ушу багуу тактикам ушундай. Буюрса эми чыгат, мына бир жумадан кийин, бир 10 күндөн кийин акырын бастырып баштайм. Чыгып, бир 200 метр, 300 метр, 100 метрден кошулуп. Могу Пегас боюнча байке. Муну сиз өткөндө Керим байке да айтып атат. Келип алып кетке менден депчи. Керим байкеден ушунду алган сиз белеңиз? Мен. Көптөн бери карап жүргөнсүз. Ооба, мурунку силердин видеоңарда чал куйрук деп айтып атпайбы Керим байке? Чал куйрук ошол Пегас, чал куйрук. Сиз муну аңдып жүргөнсүз? Аңдып, ооба, ипподромдо ал кезде ишин сарайым жок болчу. Ипподромдо турчубуз. Көрүп аябай жаккан. Бойканын иниси деп. Буга чейин сурап жүргөнсүз да. Сатылбайт деп айтып жүрдү эле, анан кийин
сатылбайт. Бир сураганда эле саттыбы? Жок, жок. Эми сатылбайт болду. Буну Керим байке өзү да видеодо айтып берип атпайбы? Чалып жүргөн бул атты. Аябай горячий болуп, ошондон саттык деп. Чал койрок болуп, анан кийин ипподромго келгенде кличкасы Бойко болгон. Бирок мен эмес, элдер койгон Бойко деп көрүп окшоштугунан. Пегас деп Азим деген досум бар. Ал Умрада жүргөндө чалгандай оюнга чыгып атат. Ат кандай деди сурады. Ат жакшы буюрса мындай биринчи оюнга чыгып атат. Кличканы ким койдуң деди. Ошо Бойко бойдон кетип атат десем, ами деди. Бойко бар да башка ат койбойсуңбу деди. Пегас. Эмне деп коеюн десем, Пегас деди. Ал эмне десем, билбейсиңби? Билбейм деди. Канаттуу атчы деди. Болду деп Пегас деп. Сразу чалдым, заявка кирип, Пегас деп жаздыргыла дедим. Ошо Пегас. Аты дагы мындай жакшы тандалды окшойт. Буюрса, жакшы ооба. Быйыл эми кандай болот Пегас? Баягыда Ала тоого сатылат болуп бир имиштер чыгып атты. Кандай болуп калат быйыл Пегас? Пегас азыр менин сарайымда турат. Пегас менде. Азыр Көкбөрүн Федерациясынын чечими боюнча ат алмашпайт, оюнчулар алмашпайт деген достукта калат деп ойлоп атам мен. Сиз ушинтип эле аттар менен эле деңизчи? Аттар менен эле. Суулар ушундай чака менен алып берем. Ар бири чака менен суулармын. Пегас сыяктуу эле, Кактын балдары баары деле өзгөчө бир ухот талап калат экен да. Ооба, бул баардыгы эле ошондой экен да. Кахармандын балдары баары эле. Көзүңдүн карайгындай сактайт экен да буларды, аттарды. Бээлер да сиздин мойнуңуздабы? Бээлер да менин мойнумда, сыртта турган бээлер. Аларды алып чыгып сугарасыз. Чака менен сугарам. Ошондой. Ташып атат азыр. Чака менен эле сугарабыз. Эчке чыгарбайм да. Тайлар бар эле. Жалпы ошондо канча атты кырып атасыз? Бул жерде 8-16 болуп калабы? 16, сыртта 3, 20. 22 ат карайм. Анан плюс Бээден 10 бээ бар. 5 тай. 35 чакырым. Ошонун баарын карап. Күнүн баары эле ошо менен эле башталып бүтүп калат экен да. Эртең мен тургандан баштап эле ошол. Эч жака деле бармай жок, аттар менен эле. Балдарым менен, өзүмдүн балдарым менен чайгармай. Өзүңүздүн 5 балаңыз бар. Өзүм 5 балам бар. Команда топтоп атасыз. Буйрса. Тренер болосуз. Тренер болом балдарым бар. Өзүңүз Пегасты баягы достукка берип атканды айтып атпаңызбы да? Колдон келсе Майрембек чапсын деп сурангам депчи. Майрембек чапты. Жылдын жыйынтыгына, ноябрдагы турнирдин жыйынтыгына канчалык канааттандыңыз? Пегас менен Майрембек менен. Аябай жакшы, экөө келишкен. Мен Майрембек аябай ыраазымын, жакшы чапты атты. Чындап эми ар кандай болот экен деп оюндап. Чабалды, колу келбеди дешет, эң албады, жетпейт экен. Жок, жетип атты, жакшы ойноттук, жакшы карады да. Пегас турнирдин мыкты аты да болбоду, э? Мыкты аты болду, алты. Статуэтканы үйдө турат. Призи, биринчи приз. Мынакей Пегас, э? Пегас чыкты мына. Бул 11 кайсы? 11 бул гектар. Бул баягы жекеме-жекелер, э? Жеке. Гектар бул баягы тарыхын айтып бергенсиздер. Чүйдөн алганыңыздар. Пегас. Пегаска мисалы быйыл келип бел каратат элек десе. Ал тема аябай чоң тема. Нар жакта көп бээлер, өзүм бээлеримди да токтотушум керек. Көрөбүз, эми оюндар дагы бар. Оюн билесиңер, оюнга чейин атка бээге айгырды бээге койсо болбойт. Сезонго жараша, оюнга жараша, убактысына жараша. Кээде болот. Өзүңөр билесиңер да атты койгондон кийин чапса болбойт. Ошондо бир убактын табыш керек болот да. Ошол убакытты мен өзүм да колдонушум керек, анткени өзүмдүн бээлерим бар. Сарайдын арка көйүсүнө чыктык азыр. Биякта бээлер экен. Ушул жака көбүрөөк токтолобуз. Себеби бул бээлердин таржымалы мага кызык болду. Бээлердин таржымалы анан ичиндеги балдары андан да өткөн экен. Ошолор мынакей. Мырза. Бул тайлар. Бул тайлар буюрса эртең улак, аламан улак берейин деп атам. Ошого байге. Эртең 3 февраль, э? 3 февраль. Силер среда күнү. Силер могу тай жок калганда көрүп атасыңар да бул видеончу. Монтаж кечирээк чыгат да. Но бирок 3 февраль сиз улак берип атасыз, э? Буюрса. Ошо жака сорун деп койчу эле. Сорун.
Приздер, байгелер. Главный приз ушул. Тайлар, Тай. Сиз бат алып берип атасыз, Буюрса. Көп команда келчү деп атат. Көп чабандоздар көп келебиз деп атышат. Буюрса жакшы бир улат болот. Буюрса, жакшы өткөрөңүз. Такып алсал эми. Ал жакта эми тиги Аламан улакка башка блогерлер тартып берет. Аларга калтыралы. Бул бээлериңиз канча бээңиз бар? 12. Негизи 12 бээм бар. Жактанча жокко? Жактан жок, башка жерде 5, 6, 7. Ошто, Таласта бээлер бар. Жалпы 12. Жалпы 12. Бул бүт эле өзүңүздүн эле сарайдагы аттардан эле. Бүт өзүм сарайдагы аттардан токтотком. Көбүнчөсү Пегас. Көбүнчөсү Пегастын курсагында Пегас да бар, Ооба. Мун баары бос экен да. Буюрса. Баары бос. Баары бос. Бирөө кулун салып салды. Багио деген. Тиги кашкачы күлүк. Калгандары бүт көбү Пегастын балдары. Эки бээм башка айгырдын, калган Пегас. Буюрса мына Кахрамандан токтогон Кахрамандын баласы бар ичинде. Ичинде Кахрамандыкы бар. Буюрса. Кахарман дейчи. Кахраман. Жаман талашып атчы делер. Кахраман. А бул энеси ким бул? Энеси бул күлүккө чалып жүргөнбү? Негизи. Ооба бутунан кетип. Максат брак болуп, эмне болуп, матка болуп калды. Өзүңүз барып коштоп келдиңизби? Жок, буну Лазодан алгам. Сатып алдыңызбы? Ичинде кулун менен чогуу, ооба. Жакында эле келген экен да бул деле. Жакында дегенде бир канча 4-5 ай болду. 5 ай болду уже. Күзүндө? Аябай жоошпу. Тоже Күлүккө чалып жүргөн. Мына Кахарман булундары ушинтели. Кимде бар деп жүрөт, сизде деле бар турбайбы? Буюрса. Качан эми майларда да, Буюрса. Туып баштайт май, июль. Бу жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бар экен. Бирөөсүнө кулун салып салды дедиңиз, Бирөө кулун салып салды, бирөө Кахармандыкы. Бул Кахарманда, көбү Пегаста. Көбү Пегас. Могу бээлер бир сыр айтып өтпөйсү мындай? Тарзмалдардын ким кайсы бээлер эмне бүлүккө чыгып жүргөндөр дегенде. Бул бээни мына чөп ошол бээни мен Айдар Бакедан алгам. Чүйдөк, Чүйдөк Айдар Баке деген күлүк токтойт. Ошол Бакедан алгам. Пегастан токтоттум, буюрса Пегастын баласы бар ичинде. Бул экинчи турган кашка бээ ушул Багио дегенде. Элдин көбү билет бул бээни. Багио. Пегастан токтотком, бирок кулун салып салды. Буюрса да эмки жылкыга калды. Жакшы бээ. Ичиңиз тыздып аттыр да. Аябай. Ушундай экен да. Эң чоң эле бээ могу окшойт? Эң чоң бээ мына. Россиядан келген былтыр Россиядан келген. Канча жаш бул? Ушуну 3 тууган бээ деп алгам, бирок точно билбейм. Танчак бул. Пародас. Рысакко дейм. Жакшы бир айгырдын баласы. Жакшы бир айгырдан токтоткон мында. Эң чоң бээ ушу. Чоң дегенде бийик бой. Бой, возрасты боюнча, жаш боюнча мына окшойт. Сиздин эң биринчи бээңиз да. Бул эң биринчи бээң. Мен ушундан башталды да. Ушундан башталды. Матка алмай. Матка алмай ушундан башталды. Бул эмне экен? Эмне болуп алдыңыз эле мына? Бул ипподромдо Нурлан Бакенин бээси болчу. Көптөн бери жактырып жүрүп, Нурлан Баке мага бериңизчи ушул бээни десем, хорошо деп берген. Менде бир канча 4 жылдан бери менде жүрөт. Мындан кайсы балдарыңыз чыкты азыр сарайда тургандарда? Bundan bu негизи биринчи мен алып келгенде Пантера деген айгыр бар эмнеде? Ипподромдо. Ипподромдо кара айгыр, Германиядан келген. Ушундан токтотком. Былтыр эркек кулун берген, бирок тилекке каршы кичине ооруп калып, жок болуп кетти ал кулун. Бул күтөбүзбү? Анан нар жакта Тайлар турат го. Ошол жерде бир кашка эмеси бар, баласы. Жаш экен азыр балдар анда. Жаш бүт жаш. Могу бул канчада экен жашы? Бир топко деген. 10дон ашты. 10дон ашты. Көп тутулган экен да. Бул бирок мен
дайыма айтып турам, бул туса деле биринчи ушинтип болуп жүрө берет. Тамашалашпай атпайм. Бунда эгиз бар болчу деп, бирөөсү ичте калып калды деп. Мунуңчу? Бул ичинде койсок тоже Пегастын баласы. Мында да, могу чоң бегисте кайсы? Башка бир айгырдыкы. Чоң бир Аламан улакта чалып жүрдү. Аламанга деле ошо аттарды атайын деген экен чарбер этесине. Ансыз болбойт. Ансыз болбойт эми. Ошондо Пегастын канча баласы бар буякта? 4 болуп калып атабы? Буюрса 1, 2, 3 бул жерде. Пегастан башка бул сарайдын ичиндеги эмелерден жок э, биякта. Башкалар калып бош тургансыз. Жок. Бул сарайда жок азыр. Кеткен. Тайлар көтөлү, э? Тайлар дагы жөн тайлар эмес экен. Жаш айгырлардын балдары. Буларды жаңы эле бөлдүм, 2 жума болду окшойт энелерден бөлгөнүнө. Бул Пегас экен, э? Сразу көрүнүп турабы? Пегас. Жок, башкаларында кашкадык болуп атпайбы? Бул Пегас экен. Пегас эмес, мен муну Пегасус деп атым койдум. Пегасус. Пегасус Пегасович. Мунун ненеси ким? Ненеси бул жерде жок азыр. Бул ошондо качан туулду? Быйыл жайкылар, э? Былтыр жайкылар. Июлда туулган. 18-июль ушундай. Булчу кашка. Бул кашка мына байгө жүрдү. Ооба, айта. Кытыбында турган. Ошонун баласы. Байгө. Бунун атасы тоже Польшада күлкө чалган. Польшадан келген, бул жерде Кыргызстанда айгыр. Күлкө чалган. Жакшы бир айгырдын баласы буюрса. Жакшы. Бул ушул мен биринчи бем дедим. Ооба, чоң бе. Чоң бе, ошонун баласы. Жакшы бир Аламан улакта чалып жүргөн бир аттын баласы. Кичирээк экен бул. Бул кичирээк, бул ипподромдон тиги кашка бет турбайбы, эмне мына биринчи бет. Ошонун баласы. Бул августта туулган. Ошо эң кечки кумшул. Энеси өзүңүздүкү эле? Атасы ипподромдон болот. Ооба, ичинде келген. Бенин ичинде келген бул. Сатып алдыңыз беле? Сатып алган бенин. Эмесин билем, атпасын да тааныйм. Жөн эмес, э? Жөн эмес чалып. Тет жакта көк кулун калды мына жерде, көк кашка. Бул кулундун историясы аябай кызыктуу история. Айтып берсем күлөсүздөр. Качкылачы көрсөтөр. Булар качпайт. Көк кашка. Бул Рустам байке деген бир байкебиз бар. Ошол негизи пантера деп айтып атпаймынбы? Наркы биринчи бейимди пантерадан токтоткам деп. Анан эркек түшүп өлүп калбадыбы кулунуч. Анан ошонун баласы Рустам байке менде бар деди, ошол айтарын баласы. Коюңузчу десем, ооба деп видеолорун көрсөткөн, токтоткон видеолорун. Анан туулганда сүрөтүн жөнөтүппү? Кулун мындай энеси менен турган. Анан аркадан мындай бир стенкада турчу. Алдынан эмес, аркасынан тартып. Аркасынан тартып мына деп туруп жөнөтүппү? Ооба. Ооба. Ах, байке дедим, мага берет окшобойсуз десем. Пантеранын баласыны ошондой баа. Ошондо бир бааны айтты да. Жок, албай эмес, мен мынча берейин десем. Көп, где-то 1 ай, 2 айдай сүйлөшүп жүрдүк. Давай Рус мындай кылабыз деди, эркекче деди. Барабыз деди, менде бир 20дай тай турат, ошонун арасында деди. Барасың, кулун таанысаң деди, тайды таанып калсаң мындай берем. Сизге WhatsApp'tan жөнөткөн сүрөт боюнча артынан эле жөнөткөн. Артынан, ооба. И кичинекей келди. Андан бери 2 ай өтүп кетти. 2 ай эмес бул. Азыр бул канча бир 6 ай болуш керек бул. Бул 6 ай сизге. Жаңы эле келди бул, 2 жума болду келген. Жаңы келди. Жаңы келди. Сиз ошондо туулган. Бул жакын эле болуп ий. Ошолордун арасынан таанып алсаң деди, мен сага бул тайды подарка кылам деди. Бекер эле. Бирок таанып алсаң анда теманы жабабыз. Сатпайм дагы. Сатпайм дагы, сен да сурабайсың, мен да эмне кылбайм, мен да калат деди. Хорошо байке дедим. Бияка келгендин арасында таанаган окшойсуз, э? Эмне болуп таанып алдыңыз? 20 тайдын арасынан. Бардык да, ошол сарайына алып барды, анан ушул жерде деди. Точно десем, точно ушул жерде, кара деди.
мындай күрөң, тору. Көк беле сүрөттө деле ошо артынан эметкенде. Жок, капкара болчу да. Капкара. Бул просто көк бенен туулган. Негизи мен билчимин да, биз ипподромдо турганда бир бенин менде Акбай деген бир айгыр бар болчу, неде чалып жүргөн. Биз Кубок мэрда жүргөндө экинчи номер Диму чапкан ат. Акбай ошол ат деле азыр көк, бирок капкара болуп туулган да. Билчимин ушул көгөрүп кетиши мүмкүн деп, бирок ага байкеге айтпадым. Бардыктан ушунун арасында деди. Карадым, бир 4 кара тай бар экен. Аны ушул жүрөттүр. Тайларды карасам, бирөөлөрдүн кашкаларында тизеге чейин ак экен. Булар эмес го деп карасам, методом исключения да. Бул эмес, бул кашкасы бар экен, бунун кашкасы мындай бар экен деп тандап атпадым. Ушул дедим. Бирөө турган, тоже окшош болуп турган, бирок ал ургач экен. Мага айтканда эркек деп. Ушул дедим. Точно деди, точно десем. Болду, жүктөп кетер деди. Бекер алып келдиң. Подарка алып келди. Бир жума эле болду келгенде, 1 жума 2 жума. 10 күндөй болду. Ошо пантеранын баласы экен ал да. Пантеранын баласы. Ипподромдогу эле. Ипподромдогу. Бекерген калыптыр да анда. Болбосо жакшы эле бааны сурап аттан. Жакшы эле барып ушул байкеме чоң рахмат. Сөзүнө туруп турду. Сөзүнө туруп берди. Эртең менен канчада башталат жумуш? Эртең менен 6:30. 6:30 туруп болгун чыгарып чөйгө салам. Saat 9'da сугарам. 9:30 жемин берем. Ушундай. База турган аттар саат 12'de баштайм. Аттын энди этине карап бастырам да көбүн. Ишип атабы жер улакта аттар негизи? Жер улакка чабылган жок быйыл биздин аттар. Беш-бештин аттары турат иши. Беш-бештин аттар эле токтоп турат, анан аламанга чабылгандар чабылып атат. Өзүнчө аттар алар Иншалла. Эртең да кетет. Эртең буйрса улакка атат, энди аламан улакка. Аттарды го акырында дайындап атырсыз. Акырын бул. Сиз көптөн бери айтып жүрөсүз тиги команда чыгарганга ниетим бар деп. Бышып келатабы ошол оюңуз? Буйрса. Канча алда? Өзүм деле билбейм чын айтсам, бирок болот го деп. Аттар деле толуктап атыр. Аттар бар. Команда чыгат. Буйрганы болот. Келечек эмне болот эми? Келечекти 2021. 2021 эчтеке айта албайм. Эми өзүңүздөр билесиздер, бул интернетте чыгып кетти. Ооба, чачырады деп. Чачырады. Үмүт барбы? Кайра кайтып калыш мүмкүн деп. Конечно бар. Конечно бар. Быйыл эле. Үмүттү үзбеш керек эч качан. Эми келечек чыкпай калса, эми чыкпайбыз деп эле өткөн история Инстаграмга жазбадыбы? Чыкпай калса келечек. Бишкектин квотасы оруну бош болуп калат да. Сиз чыгып кетишиңиз мүмкүнбү команда түзүп туруп? Же дайын эмеспи да? Пока дайын эмес, билбейм. Мүмкүн чыгабыз, мүмкүн чыкпайбыз, билбейм. Көрөбүз. Аягына чейин чечилексе? Жок, чечилек бул нерсе. Что за магазин ошол? Ошол, Руслан. Сизге чоң рахмат. Аттарды сонун тарбиялап атырсыз. Буйрса. Рахмат аттарыңызга. Сизге рахмат. Менден, подписчиктерден жашырбай көрсөтүп, таржымалын айтып берип болгон. Эми кээ бирлери бар да, чөлүнө коюп туралчы. Көрбөйсүз беле ойчу. Көрсөтөм мен. Андай нем жок. Болушунча, колунан келишинче Инстаграмда да көп неге жазышат да, дайректке жазышат. Сурашат, канчасы бей койсом болот, кантип тардыялап атасыз, эмне берип атасыз, кантип багасыз, сабизин качан бересиз, витаминин качан бересиз деп. Болду айтып берем. Айтып бересиз. Ошол анда, чоң рахмат. Жакшы туруңуз анда. Ыраазыбыз. Сизге чоң рахмат. Жак.